Нурак Абдрахманов агабыз атабыз десек болот, ошо сага деп бир жакшы жазган экен. Жакын күндөрдөн бери ушул менен аябай ооруп атам, жактыма. Кылган эмгекти да жакшылап кылыш керек. Ошон үчүн көбүнчө эс кырларга, мазмундууларга басым жасайм. Продукцияны жакшы бериш керек болгон кезде. Can dünümdü ümit götermey, kıyarga termey. Sağa sağa sanalar sansız, ağılat selde. Karap karap karegim tanıp izlesim da, büttün ödüm tapmadım sende. Karap karap karegim tanıp izlesim da, büttün ödüm tapmadım sende, görmedim sende. Özüm üçün nur çaçkın gelip asmanda gündüz. Çarçonu bilmey, karap karap karegim tanıp izlesim da, büttün ödüm tapmadım sende, görmedim sende. Aydın güldün aylanıp uçkan aydarım cildi. Sende canla göz aktan göktü, eş kışlık vermey. İşen canım, havayla canım, kim bolsun da, çın barkındı, bil almaz mende. Yalvaz mende. İşen canım, havayla canım, kim bolsun da, çın barkındı, bil alvaz mende, süyalvaz mende. Çın barkındı, bil alvaz mende, süyalvaz mende. Қытайлық қырғыздардың қышқы махаббат деген ыры бар екен. Шу маған аябай жағады, диапазоны да биік. Қырғыздардікінен башқаша сияқты, шоңа да қиын. Tosup bulutlar, asmandan cadı tunuk kar. Urmadın artık can ele, unutsan beni unuttan.
Жашпай сен маған жаш өмір өтіп баратар жылғалар қарға чөмілді жылдызым болып көрінші қар кешіп жалғыз баратар қантейін оттай көңілді жалғыз баратар қантейін оттай көңілді қантейін оттай көңілді Ай, тиги ар жака апарууынан кайра бер жака берет турасың. Ушунча экен, кайырмастык ушунча экен. Философикалык терең ой бар экен, тоонун башында жүргөндөй болосуң анан да бир бурганактар капчыгайда жүргөн сезилет бүт барды ошо кадимки ушундай элестүү сөздөр бардыр. Анан де чойгондор дегендер. Бул каяктан үйрөнүп калдым, каяктан таасирленип калдым. кытайлык кыргыз кимдир төкмө болор ажыбек ажымат билбейм кыргыз бала ошол бир күнү деп атат сонун дейт аларчы ош деркен мен диапазону туура келет экен сразу эмеде бар радиодон берип турат ушу эстрадныйдагында жакты да өткөндө бир радио бар ушунда калсам эме бар да санжыра бир кыз менен жанагы селкичек бар Айтчы. тиги таанымал эле кыз атын айтпай эле ошого берип атат анан 2 саат отурасың анан ушуну да койсам элдин бармагы көрөт ушуну өтүп ушул менен сөзгө түшүнгөн кишиге бул аябай эме экен да. Сен ушундай оорбастыктын философиясы ой баарларды жакшы көрүп турбайсыңбы? мына ошо сөзү мындай бирден түшүнүш керек укканда бирдемени элестетиш керек жашоомон бир нерсени мындай башынан көп нерсе өтөт эми адам Кино сыяктуу кантип образдарын берип, анан бир жаштыкты элестетип же бир турмушту элестетип уккан жакшы да жөн эле эркенди уккандан көрө өзүңдүн жашооңдо мындай мүмкүн туш келген жери болсо элестетип уксам ошол заманга барып ошол кар кечип жайлоодо карда мен чабандын баласымын мал багып кой кайтарып боорон чапкында калып өскөн баламын да анан ошолор элестейт да арпай аксайлар элестейт да ушуларды баштары аябай сонун экен. Муну 10 жыл уксаң аз болот го. Чын мага да ушундай жагат өзүмчө. Ana shunday yo'llarda istayman deb o'zimcha yerda turib mashinada apparat junda ko'zing elimda rulda bo'lgan menchi o'yingda chaqda ketdi shu yerda bir es olib mundayda yashovimda bir plyonkaсын артқа түріп мен полкаларға қойып тегіздеп анан кейін үктөрүнө жетип калгандай болосуң да. Артып карап алган жакшы экен. Яласың артып. Кандай окуучуларды жакшы көрөсүң? Мына мен СТС тобунда иштеп жүрөм 5-6 жылдан бери. Биз чоң 5 концерт койдук, 4 концерт койдук. Анан филармония 2 саат 2,5 сааттан баштап койбуз да. Мен ушул таң калам. Эл как буттан салды эч ким жоктой. Тынч. Ар бир дыханияңды, ар бир сөзүңдү аңдып отурат да. Ушунчалык. Ошондо адам эргиткен. Ошончалык ачыласың. Ырдагың келет, сүйлөгүң келет, өзүң ролуң бар го. Минус менен ырдагың башка да. Аккордеон менен ырдагың башка да. Аккордеондуку башка, аккордеондун рахаты өзүнчө. Бул себеби өзүң менен кошо дем алып.
кошо жыйылып çok жашайсың да. Эстрада тиякта даңкылдап дүңкүл кетип атат. Мага менен эле кошо жүрөгүм ырдасаң болот. Бирок мага эмнегедир аккордеондун коштошуп ырдаган эстрадага караганда көбүрөөк жагат, ыңгайлуу дагы, анан өзүмө ишеничтүү да болом да аккордеондо. Себеби каалаган жерден чейин созосуң. Бул жерде так деген жок, мындай ченем деген жок. Каалаган жерде сазам болот да. Элге жеткилер дагы мүмкүнчүлүк аккордеондо көбүрөөк. Канки эжен жаз деген ыры. Göksüğün ay kışta yüreğimi göktümdü kanasam ayday bilemin Jaynagan kızıl gülgürsün Yaşlıktın ay sezemi Can dünüme cazdan caralı Cazda var kana girsiz ay tazalı Şıpacıdan ayrı Jırgamaytan gitleri azalı Sululuk ey cazdan caralım Sululuk kana Aldındana gitmeyi tartılar tartılar Alыстani kalgan balalı Башкаларды дагы деле уруп жүрөм да. Жөн сен башкача ырдайт экенсиң да, мынча. Эмне кошуп койгонсуң бу? Эчтеде кошкон жокмун, ушул аккордеон менен да жүрөк менен. Жүрөк сен башкача ырдайт экенсиң да. Үнүң дагы мындай бышып жетилип калыптыр да, мынча. Ошону созгон сайын жүрөктүн кыларына кете тургандай болуп калыптыр да. Аял жагымда болуп калыптыр. Менде баягы бышып жетилип калыпсың да. Айдын билейчи. Үнүң дагы ачылып, сакудап калып да, сок болуп калыптыр да. Эми ар кимдин ырдоо манерасы, ырдоо ыкмасы ар башка болуш керек. Анан адамдын өзүнүн үнүнүн дагы уккулуктуулугу. Самураттын ырлары Үтүү деген ырдын биринчи мен ырдагам, ошо менен эл тааныган, анан кийин Аскат ырдап, анан Кенжебек ырдап жүрөт. Бириктен түшкөн мөл турсу, термет
Cennettey güngö jantırap sezdirip saldın dilemin astaga tiyip jançılan Manatтай kүйüp kır жаткан жел өтсө тоонун күнүнөн капчыга өңдүгүнөн албастайт менин дүнүйөм алыста жүргөн жаңгыргүн жарыма окшоп өзүмдүн көзүмдөн учуп караның өрүктөй бол незим Көргөзбөй коюп таптакыр жетимдей мага түштүң ай көкүрөк сана көмүлүп табылып калган туткундай жарыгы болгон мезгилдин жарымы күн да жарымай тагдырдан күтсөм мениңдей таптырбай кеттиң жанымай кыйчалыш жолдун айынан калсам да мезгил өткөрүп өзүңө бирөөгө салса өрттөнүп кетем Şudurap gümüş barengtir Jel жүрсө муздак сыдырым Сагындым сиздин агай деп жалуруп чыкты шыбырым Көңүлгө түшүп көп сана Көзүңдүн жашын кулатап Колдорум булгап канаттай караным тулузатып Кең дүйнө болуп келемек Келиндин таппай кыялым Калкынап барат кайдадыр каркыра болуп кыялым Кең дүйнө болуп келемек Келиндин таппай кыялым Калкынап барат кайдадыр каркыра болуп кыялым Калкынап барат кайдадыр каркыра болуп кыялым Өзүңдү экрандан көрөсүң, радиодон угасың. Анан өзүң ыраазы болосуңбу? Уш жерде жаманды жакпайм да мен өзүм. Аткарганыңчы? Аткарган кээ бир кайрыктарым мындай жагышмал, бирок дагы эле жетишпегендик жерлери бар сыяктуу сезилет. Мындай мен ушуну кыйнап салдым деп айткандан алысмын да. Ana toğana basın Alışıp oynop bir yürsök calcanım Altı bir caşar bala Oy Güttürdün ana benim de Gügümde kaldım sen üçün Güttürmöy gelsen bol boy bu calcanım Жазығым бар benim Oy Naçıldan kanap bakır
Андан соң аябайсан. Бул жерде именно монча убакыт созалап туруп беришим керек экен деп элчи. Өзүм эме интернет менен кандай досуң? Канчалык дос? Интернетте жакшы эле, YouTube'да, Facebook'та 11-20 Facebook'та окуйсуң а? Балам кыз болду. Instagram менен эмесиң? Instagram'da деле бармын, Тойго кантип чакырат сени? Кантип рекламаң каяктан тапса болот сени? Мен Тамада болгонума 2000-ден бери. Мен балыкчыда 20 жыл жашап, балыкчыны көлдү десем болот, бүт иштелеп жүрдүк. 15 жылга чейин. Мен үйлөнгөн балдар үйлөнгөн аганды буюрса. Анан азыркы учурда мына 6-жылга кетип баратат шаар келгениме. Эл эми билип, бири-биринен таанып, бири-биринен сурап чакыра башташты. Бирок мен Бишкекке келгенден кийин деле 3 жыл, 4 жылга эле балыкчыга чакыра беришти көлгө. Себеби менин кардарларымды койсом болобу, клиенттерим ушу көлдө да. Оо, таке келип бер койго, сен келбесең болбойт деп эле ушу каттап атып, 2 жыл болду анда мында жумасына бир жолу 10 күндө, 15 күндө бир барып калдым балыкчыга. Эми шаар эми билип, достору билип, көрүп, ошо Инстаграмда менин баракчамда ошо Тамада ырчы деп ризык койгон жерибиз бар, ошондон көп киши чалып калып атат. Төмөнбай колдош. Ошол жигит досторум Иманга жол салгыласы деп бир жазган экен, ону Төмөнбайдыкы сөзү Улук Ормокеев деген жигит бар. Ошол жигит. Жар бойлоп чие тапса санап жешкен, жаш кезде шоқтық кылып таяк жешкен, таппаймын берер дүйнө досторума, тандашып жакшы кызды аяш дешкен. Досторум Иманга жол салгылачы, досторум элдеп күйүп жакылачы, өзгөрсүн жакшы жака тагдырыма, өзүңөр ушул бойдон калгылачы, өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Сүрөшкөн күлүп болсом жарыштагы, таптаган саяк керим алыстагы, сезилет силер менен чечилчүдөй, досторум турмушумдун табышмагы. Досторум Иманга жол салгылачы, досторум элдеп күйүп жакылачы, өзгөрсүн ай жакшы жака тагдырыма, өзүңөр ушул бойдон калгылачы, өзүңөр өзгөрүлбөй калгылачы. Азыр мен арзу үмүт тынагымын, сүйүүнүн берип сиңер гүл азыгын, силердей асылдарга кошконуна миң ирет жаратканга ыраазымын. Досторум Иманга жол салгылачы, досторум элдеп күйүп жакылачы, өзгөрсүн ай жакшы жака тагдырыма, өзүңөр ушул бойдон калгылачы, өзүңөр жапжаш бойдон калгылачы, өзүңөр өзгөрүлбөй калгылачы. Сен эле
номерден атырсың, 50-40 жогору, Достум бардым билип Достум калган. бардым билип калган. Кээ бир достор бар го. Колумда болсо карап, жок болсо басып кеткен. Мыйгынан билип турган, сынаган достор бар, чын достор бар дегенде. Аккордеонду канча күн кармабай калсаң сагынасың? Аябай алыска кетип, бир жумуштардан алыска кетип кармабай калбасам, так күнүгө болбосо да бир 2 күндө, 1 күндө, 3 күндө үйдөн кармап кырда турбасам болуу. Кыргыздай болуп кысыр болсо болбойт да. Же жумушта, же үйдөн. Өзүң мындай аябай талдап карайт экенсиң да. Ошо ырын текстин карайт экенсиң, поэтикалык жагын карайт экенсиң, оонун окулуктуулугун карайт экенсиң. Өзүң деле мындай карасаң, бир жагынан сынчыл болуп калсың да. Анан өзүңдө бир мындай оон чыгарайын деген, мындай чыгарма жазайын деген нелериң барбы? Ойлоруң барбы? Ырдаган өзүнчө бир өнөр, анан оон жазыш, чыгарма жазыш бир өзүнчө өнөр экен да. Же бирок ойлойм кээде оон жазганга жараша элге жеткидей, калыгыдай ырдалып, ундан муңгуткидей ыр жазыш керек да. Анан күнүмдүк жазып, анан эртең күн ырдалбай калып. Бир ырды ийне жеткирип ырдаганга канча убакыт кетет? Чын ырдай тургандар өзү эле билип калат. Мисалы үчүн могу сага деген ыр аябай жакты мага. Жаз да аябай жакты. Жаз деген ырым мурунку эле бар болчу да. Мурун эле бар болчу. Эмне кийин кайрылдыңбы? Ошо мен муну бербей жүрүп турмун. Ар бир ырды ошо тарыхын билсе да жакшы да. Ырдар арасында болор баланчанын ыры түкүнчө монду болуп чыкканда монду жазылган ыр экен. Ушул манаганда деп мисалы таржыма калын айтып элге даярдап уга тургандай пас берип туруп, анан ырдасаң, эл ошол состоянияда укса, анан жетет да. Мен 2018-жылы 20-июнда биринчи концертин бердим опчу. Жеке концертин. Жөн гана таланттын деген аталышта. Бул чыгармачылыкта карьераны точокусу кай жерде? Элдин ар дайым эсинде болуп, ар дайым элге кызмат кылып, элдин кадыр баркына жетүү, элди сыйына жетүү, элдик уул болуп, ушул точокту ойлойм. Жакшы экен. Эми дагы Niyetimdi özgürdüm özüm üçün Bulut dolu bileyim yalnız özüm Okşoş tuttu ben sana tapmay gelip Kançaylanıp kıdırıp düğünü Kançaylanıp kıvırır düğüne cüzü Kusam olur, oy gelip